Саламатсыңарбы менин кичинекей досторум? Көңүлүңөр куунак, маанайыңар жакшыбы? Абдан жакшы экен. Менде да баары жакшы достор. Силерге бүгүн чыгыш элдеринин жомокторунун ичинен издеп отуруп, тандап отуруп, Сараңдын жазасы деген бир кызыктуу жомокту айтып берейин дедим. Кананда экран алдынан орун алып, кулак түрсөңөр, жомогумду баштай берейин. Илгери өткөн замандардын биринде бир кедей дыйкан жашаган экен. Ал бир жылы жазында токойдон отун даярдоого барат. Кокусунан эле чыгыш жактан бир күкүк учуп келет да, дарактын башынан үн чыгарып, күн чыгыш таманга барсаң, бир бийик тоо бар. Ошол тоонун чокусунда чоң өгүздүн башындай алтын жатат, деди. Аңгыча түштүк жактан башка бир күкүк учуп келип, ал да баягы дарактын башына чыгып, минтип сайрады. Түштүк жакта бир кедейдин аялы ооруп атат. Анын үйүнө 2 жылдык торпоктой чоң кара доңуз уя салып, ошол тиг аялдын канын соруп жүрөт. Эгер ошол коңузду өлтүрүп, анан аны өрттөсө, аял аман калат. Болбосо ал аял ооруп бир күнү өлүп калат, деди. Бул 2 күкүк ушинтип үн чыгарып кетишери менен, куду анын ордуна батыш жактан башка күкүк келди да боздоп сайрап кирди. Алыскы батыш тарапта бир балекет чыкты. Бир балекет. Булактар соолуп, дарактар куурап, чөптөр саргайып, адамдар менен жаныбарлар суусап, чаңкап, өлмөй болушту. Бул жерге суу келчү булактын оозун бир кара таш жаап калган. Эгер ошол кара ташты ордунан козгоп, булактын көзүн ачып тазаласа, бул жердеги жан жаныбарлардын баары аман сакталып калат, деди. Ал күкүк да ушинтип айтты да, дароо учуп кетти. Отун алып жаткан кедей күкүктөрдүн сөзүн уккандан кийин көпкө ойлонуп отурду. Анан балтасын кыйган карагайына матыра чаап, күн чыгыш тарапка жөнөй берди. Көп жүрдүбү, аз жүрдүбү, ким билсин, акыры бир бийик тоого кез келди. Анын чокусуна чыгып, баягы күкүк айткан өгүз башындай алтынды таап алды. Табылгасын араң көтөрүп, 3 айрылыш жолго алып келип, жерди казып, алтынын көп койду. Анан ал күкүк айткан батышка жол тартты. Жүрүп олтуруп, күкүк айткан суусуз жерге кез келди. Отунчу бир алачыкка кирип, суу сурады эле үй ээси: "Биз өзүбүз сууга чаңкап, араң турабыз. Биз азыр бир тамчы сууга да зар болуп турабыз. Азыр бизге суудан артык байлык жок", деп басып кетти. Ошондо кедей дыйкан ал айылдын элдерине кайрылып: "Мага 100 киши керек. 100 киши, 100 өгүз, 100 жер казар күрөк бергиле. Силерге суу чыгарам", деп сыймыктануу менен айтты. Ал айылдын жашоочулары аргасы кетип араң турушкандыктан кедейдин айтканын аткарууга аргасыз болушту. Отунчу аларды ээрчитип, булак башына келди. "Мына, бул кара ташты жылдыргыла, ошондо суу чыгат", деп айылдын адамдарына кайрылды. Айылдын адамдары баары жапа-тырмак көпкө дейре аракеттеништи. Көптүн иши көп болуп, акыры кара ташты булактын көзүнөн бир аз жылдырып салышты. Кара таш жылаары менен булактын оозунан атырылып, муп-муздак, туп-тунук суу чыкты. Чаңкаган эл жыргап,
ичип, суу чачышып, жыргап куунап жатып калышты. Анан малдарын сугарышып, таладагы куураган эгиндерине буруп жиберишти. Баарынан да кедей токойчуга ыраазычылыктарын билдиришип, рахматтарын айтышты. Андан кийин токойчу жигит 3-чү күкүктүн айтканы боюнча ооруп жаткан аялдын айылын издеп жөнөдү. Бир топ жол жүргөндөн кийин сураштырып олтуруп, ал айылды да тапты. Дароо эле өзүн табыпмын деп тааныштырды. Ошондо ал айылдын элдери ооруп жаткан аялдын үйүн көрсөттү. Ал оорлуу аялдын үйүнө бараары менен минтип айтты. Мына, бул жерде 2 жылдык торпоктанадай кара коңуз бар. Ошону айдап чыгышыбыз керек. Антпесе бул аял айыкпайт деди. Ошентип коңузду таап, аны кууп чыгышты. Анан ал коңузду өрттөп жиберишти. Ошол мезгилде өлүм көзүнө көрүнүп, тилден калган аял сүйлөп, басып кетти. Ошентип ал айылдын элдери оорлуу аялдын үй бүлөсү ыраазычылыгын билдиришип узатып коюшту. Отунчу 3 күкүктүн айткандарын орундаткандан кийин үйүн көздөй жол тартты. Үйүнө кайтып келатып, 3 айрылыш жолдогу баягы катып койгон алтынын казып алып, байдан алган карызынын баарын төлөдү. Анан айылына келиштирип сонун үй салды. Ошондо карыз берген сараң бай отунчу кедейге аябай таң калып, жаның койбой, басса турса кантип байып кеттиң деп сурай берди. Ошондо кедей отунчу сараң жана каардуу байдан өч алгысы келип минтип айтты. Бир жолу жээкте көңтөрүлгөн кайыктын астында уктап атсам, суудан 3 бейтааныш чыкты да, мага казына катылган жерди айтып сөз кылышты. Ушундай дебейсиңби деп бай сүйүнгөнүнөн, анын бирок сүйүнгөнүн билдирбей чыгып кетти. Кечинде дароо жээкке барып, оодарылып турган кайыктардын бирөөнү тандап, ичине кирип жатып алды. Түн ой 3 каракчы көмкөрүлгөн кайык жаткан жерге келишти да, өздөрүнчө тоо башына каткан алтынын кимдир бирөөгө алдырып жибергенин айта башташты. Ким алса да анын азабын колуна беребиз деп ызырынып жатышты баягылар. Дал ошол убакта кайык астында жаткан бай чүчкүрүп жиберди. Алар кайыктарды оодарып жүрүшүп, акыры бай жашынып жаткан кайыктан баягы байды таап чыгышты. Мында жатпайбы биздин алтынды уурдаган адам деп каракчылар байды токмоктоп киришти. Байдын жалынып жалбарганын угуп да коюшкан жок, аябай сабашты. Ошентип бай ачкөздүктүн айынан токмок жеген экен. Бүгүнкү жомогум ушундайча аяктады, достор. Силер да кийин чоңойгондо адамдарга жакшылык гана кылгыла. Ичи тардык, көрө албастык кылсаңар, сөзсүз ал жаман сапат айланып келип башыңарга келет, достор. Түшүндүңөрбү? Менин таргылмышыгымдагы аябай бүгүнкү жомокту жактырды окшойт. Эми мемире уктап баратат. Таргыл, уктабай тур, чогуу уктайбыз. Кой, достор, силер уктагыла. Менин да уйкум келди. Чогуу уктайлы, көрүшкөнчө.